ЛДР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин чакыруусу менен анын инаугурация аземине катышуу үчүн Нью-Дели шаарына учуп кетти. Ал жерден Сооронбай Жээнбеков Индиянын премьер-министри менен кызматташуу боюнча өз ара жолугушууну өткөрөт. Анын алкагында Индия менен Кыргызстан ортосунда соода-экономикалык мамилелер талкууланат. Мурун белгилүү болгондой, Индиянын премьер-министринин Кыргызстанга иш сапары болмокчу. Мамлекет башчысы индиялык лидер менен инаугурация аземине катышат жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү дагы өткөрөт. Лидерлер эки жана көп тараптуу кызматташтык, ошондой эле ушул жылдын июнь айында пландалган Индия премьер-министр Нарендра Моди Кыргызстанга болуучу расмий иш сапары жана анын Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитинде катышуу маселелери дагы талкуулайт. Ал эми 31 майда мамлекет башчысы эки ыйык мечиттин көзөмөлдөөчүсү Сауд Арабия королу Салман бин Абдель Азиз Аль Саудтун чакыруусу менен Сауд Арабияга учат жана Мекке шаарында өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун 14-чү саммитине катышат. Ислам кызматташтык саммитинин кезектеги сессиясы уюмдун түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгына арналып, келечек үчүн бирге чакырык астында өтөт. Ислам саммитинин кезектеги сессия Мекке саммити келечек үчүн бирге кол кармашып деген ураанда өтөт. Бул саммиттин уюмдун түзүлүшүнө 50 жыл болгонуна туш келүүдө. Ага Ислам кызматташтык уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери мусулман дүйнөсүндөгү учурдагы окуялар жана иш-чаралар боюнча бирдиктүү көз карашын иштеп чыгуу үчүн катышат. Ушул саммиттин алкагында дагы өлкөлөрдүн жетекчилеринен эки тараптуу жолугушуулар дагы пландалууда. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Самат Кылжиев өкмөттүн аппаратынын жетекчиси министр болуп дайындалды. Ошондой эле президент кол койгон башка жарлыктарга ылайык Санжар Мукамметов экономика министри, Эркинбек Чодуев айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри, Дастан Догоев маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын 1-сентябрында Бишкекте кол коюлган Кыргыз өкмөтү менен Түрк өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек мамлекеттик Кыргыз-Түрк достугу ооруканасын ачуу, биргелешип башкаруу жана өткөрүп берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын медицина жана медициналык адистиктер чөйрөсүндө Түркияда билим алуусу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2019 жылдын 18 апрелинде кабыл алынган. Аталган мыйзамга ылайык Тышкы иштер министрлиги Түркия тарапка жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылганы жөнүндө кабарлоого тийиш. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бишкекте өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүү боюнча координациялык кеңештин жыйыны өттү. Өкмөттүн өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн жарандык коомдун климаттык саясат жана климаттык аракеттерге инвестициялардын көлөмүн көбөйтүү иштерин күчөтүү зарыл, деди вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. Координациялык кеңештин тең төрагасы Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасынын дагы кеңсесинин башчысы Болорма Амга Базар белгилегендей, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн кеңешмесинин туруктуу негизде өткөрүү кубандырат. Бүгүн биз Кыргыз Республикасын санариптик трансформациялоо жөнүндө бет ачар менен таанышууну сунуштайбыз. Координациялык кеңештин жыйынынын алкагында санариптик трансформациялоо маселелери 2019-2023 жылдарга өкмөттүн ишмердүүлүгүн программасын ишке ашыруу боюнча өкмөттүн планы, суу ресурстарын өнүктүрүү, жол картасын иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Кеңеш менен катышуучулары бир катар маселелерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу процессин тездетүү зарылдыгын белгилешти. 7 июньдан тарта Алматы-Ош Алматы аба жолу ачылып, жумасына 2 жолу каттайт. Ал эми 22 июньдан баштап Новосибирск-Тамчы Новосибирск, 27 июньдан тарта Ташкент-Тамчы Ташкент каттамдары иштеп баштайт. Буга кошумча Анталия-Бишкек Анталия багыты ишке кирет, аба жолдору туризмди өнүктүрүү максатында ачылууда. Туристтик сезонго карата жумасына 4 жолу каттаган Ош-Тамчы Ош каттамын жандантуу пландалууда. Жаңы рейстер ачылуу алдында турат. Булар 27 июндан Ташкент Тамчы аба багыты боюнча Өзбек аба жолдор авиакомпаниясы жумасына 1 жолудан учууну пландалууда. Бул 7-күнү аткарылат.
Новосибирск тамчы Новосибирск аба багыты 22 июндан аткарылуу пландалууда. Бул дагы жуманын 7-чи күнү. 28 июндан Ош тамчы аба багыты боюнча учуу пландалууда, жумасына 4 жолудан. Быйыл 363 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Анын 126 километри күнүмдүк бюджеттин эсебинен салынат, ал эми капиталдык салымдын эсебинен 180 чакырым жол салуу көздөлүүдө. Анын 140 чакырымы өлкөдөгү райондордун борборуна тиешелүү. Инвестициялык долбоор боюнча 75 километр жол курулат. Ага түндүк-түштүк альтернативдик каттамы Бишкек-Карабалты автожолу, Ош-Баткен-Исфана Худжант автожолу кирет. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат жыйынында айтылды. Анда жол тармагын реформалоо жумуштары жүрүп жатканы маалым болду. Ага ылайык жолчулардын айлык акыларын жогорулатуу чаралары көрүлүүдө. 360 километр асфальт төшөө жумуштарын пландаштырганбыз. 360 километрдин ичинен 7 километри балыкчы карындуу жолу, 126 километр бул жол чарба департаменти аркылуу жасалып жумуштар. Суран Башаевичтин жарлыгына ылайык региондорду өнүктүрүү жылына деп чыккан жарлыгына ылайык быйылкы жылы 139 километр жол бул райондордун борборлоруна жасалып турган асфальт төшөө жумуштары болот быйылкыга. Жол чарба департаменти Кыргызстан боюнча 18.840 километр жолду абсурс этебиз. Ошол жолдорду быйылкы жылга абсурс эткенге 3 миллиард 113 миллион акча бөлүнүп атат өкмөттөн. Бүгүнкү күнгө где-то 10 километрин тегерегинде асфальт салып, жолчулар асфальт салышты. Мен айтып коюшум керек, эгерде былтыркы жылга 251 километр асфальт салсак бир жылда, быйылкы жылы биз пландаштырганыбыз 315 километр асфальт пландаштырабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Ош облусунун жана Ош шаардык жана Ош облустук сотунун жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кеңири жыйын өткөрдү. Анда аймактарда иштеп жаткан соттордун ишмердүүлүгүн катуу сынга алып, адилеттүү, туура эмес чечимдерди чыгарууда ар бир соттук ишти жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз жүргүзүүнү жүктөдү. Жаңы кабыл алынган кодекстерди жер-жерлерде карапайым калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй, калк жаңы талаптарды толук түшүнбөй нааразычылыктын күчөшүнө шарт түзүп жатканын баса белгиледи. Бул багытта Гүлбара Калиева сотторду таза иштеп, коррупция менен күрөшүүгө чогуу иш алып барууну билдирди. Бирок тойбой эле, жээнде эле жулунгандар, анан адамдардан бирден көмүктөтүп, болбосо чечпейт. Мен билгем ушундай сотторду. Уянбай адвокатты чакыртып, эмнеси бар мунуку, эмне берет дедим. Анан адвокат, ой, мен өзүм эч кимиси чыкпайт, мен мына акысыз жактап атам десе, конвой менен соттолуучуну чакыртып, адвокаттын көзүнчө айтып атат. Туугандардын кеңеси мага чыгат. Эч ким чыкпаса потолок деп. Баткен облусунда кылкандуу дан эгиндерин агродрондук колдонуу менен дарылоо иштери жүрүүдө. Баткен районундагы 19 гектар кайрак жердеги эгинге дрондун жардамы менен дары чачылды. Дрондун жардамы менен Баткенде күздүк буудайларга дары себилүүдө. Бул агродрон долбоорунун алкагында ишке ашууда. Дрон менен дары чачуу дыйкандарга бир топ пайдалуу болот. Анткени биоорганикалык дарылар аз колдонулуп, дарыны чачуу тез убакытта аткарылат. На данный момент этот проект запустил. Бул долбоор ушул жылы эле башталып, бүгүнкү күнгө чейин 150 гектар эгин аянтка дары чачып чыктык. Агродрондун өзгөчөлүгү тракторго караганда тез чачылат. Быстро. Жаңы ыкмалар менен иштеп келген Мол Түшүм кооперативи буга чейин түзеги ыкмасы менен жерди айдабай 1000 гектарга жакын жерге буудай себип, түшүмдүүлүктү 2-3 эсеге көтөрүүгө жетишкен. Эми дрон менен дарылоо ыкмасына өтүп, кооперативдин ишин алдыга жылдырууда. Бүгүн биз бул дронду чакырганыбыз ушул Карабулак айылынын жанында 20 гектар күздүк буудайыбыз бар. Ушул 2 жылдан бери ушул Казакстандын ушул сортун эгебиз бул жерге. Ушул 20 гектар жерге азыр мына чачып атышат. Өзүңөр көрдүңөр, азыр 1 гектарды 8 мүнөттө чачып бүттү. Кооперативге мүчө болгон дыйкандар жаңы ыкма менен эгин эгүүнү өздөштүрүү менен бирге атайын окуудан өтүп, жерди эффективдүү иштетүүнүн жолун үйрөнүп, арзан баадагы жер семирткичтер жана сапаттуу үйрөн менен камсыздалууда. Түшүмдөн айтып көрсөк, өзүбүзчө мурда
өзүбүздүн менен сеп турганбыз, кол менен уруштай. Азыр мына мол түшүм менен 2 жылдан бери иштешип атам. Биякта бир 2-3 гектардай будай кылдык. Былтыры 20 центнерден алган болсок, быйыл Кудай кааласа 30-40 центнерден алабыз деп үмүттөнүп отурабыз. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен району. Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.